Бул биринчиден өз жеке болгон, биз үчөөбүз. Мен өзүмдүн саякатка мындай болгон желаниям деле көп эле эмес эле. Бирок ал жактан мындай карап көрүү жана өзү өзү багуу, балким бизнес ачуу. Ошол убакта биз Enactus деген командада элекпиз. Ал жакта бизнес идеяларды өнүктүрүш керекпиз. Ошол жакта бизнес катары ушул бизнести кылып көрөйүк деген эме болгон да. Бирок ойдо эч эсептеген эмеспиз, эмнеге дегенде ушундайчалык деңгээлге жетебиз депчи. Эмнеге дегенде азыркы убакта бизде жумасына 800 адам саякатка чыгат, 25 000 адам ашыгуу адамдар болуп келди. Бизгече эсептедик, бир гид биздин компанияда иштеген жылына 15 000ден 25 000 километр жылына саякаттанат экен да. Жол жүрүп, жана адан тышкары бир гид жылына канча кишини тейлейт? Жакшы гид болсо жана абдан да көп чыкса, ал 3000 же 2000ге чейин. Мен өзүм 5000ге чейин адам менен чыгып келгенбиз да. Азыркыга чейин өзүңөр ооба. Жумасына бир жолдон чыгып турам. Эмнеге дегенде көрүш керек. Биз көргөн нерсени гидтер түшүнбөйт. Кайсыл жактардан биз ушунчалык ар бир детальга маани беребиз. Эмнеге дегенде кандай маршрут болуш керек, кандай отуруш керек, кандай деген кече мисалы Соңкөлгө барып келек, Соңкөлдө кандай отун болуш керек дегенге чейин маани бердик да. Эмнеге дегенде биз бул жактан 200 сомго каптан сатып алабыз да. Отундор мындай кичинекей экен. Азыркы убакта мында чоңураак отун алыш керек. Эмнеге дегенде мындай болгондо кичинекей болуп калат экен да. Отун чыкпай калат. Эми ушундай эмелерден абдан да көп да. Бишкектин ушул жеринин сиздин бизнес үчүн мааниси аябай чоң турбай орду бар экен. Биринчи офисиңизди канчанчы жылы алдыңар? 2017 болгон. 2017де бул бир стол болгон. Бир столду 2,5 миң сом алганбыз. Ал убакта мен 3-курста элем. Анан 3-курстун ичинде ар бирине келип окууну бүткөндө, анда биринчи смена элек, бирден кийин чыгат элем окуудан. Бирден чыгып, досторум деле сураса деле мен офиске деп кете берет элем да. Эмнеге дегенде офис бар болуу бул мага өтө маанилүү эле. Өзүм болгон бир ноутбугум жана бир столум бар эле. Ал жактан 2,5 миңге алганбыз. Анан ал жакта бир 6 ай отуруп, кийин чоңураак офиске өткөнбүз, кийин бул жакка өткөнбүз, кийин дагы бул жакка секирип, анан Советский Горькийде бир жыл отурганбыз. 2020-жылы карантин убагында офис жок эле. Офис болгон бул менин болгон кухням, үйдөгү 8-чи микрорайондогу кухнябыз болгон. Ал жакта гидтер келип кетет эле. Анан гидтер жатып кетет эле, анан эртеси күнү чыгып кетет эле. Башында, мисалы үчүн, эң биринчи турду айтып берсеңер, эң биринчи турду кантип уюштургансыңар, кайдан кардар издегенсиңер, кантип баргансыңар, эстеп көрсөңөр, кайсыл жака баргансыңар? Бул эми каньон Оловый замки деп коет, Конорчок жакта. Ошол жака барганбыз. Эмнеге ал жака, эмнеге кышында барганбыз? Ал жакта кар жаабайт да. Ошол үчүн биз барганбыз. Кышында бул 29-январда болгон. Ал убакытта мен айткан 2017. Мына буюрса ушул жылы 5 жыл болот. Ал жактын ичинде биз Enactus элек. Enactustун ичинде биз бардык командаларга, ал убакытта 18 команда бар эле. Ал командалардын эмелерин айтканбыз да, капитандарын топтопчу. Бизге тимбилдинг керек, биз командалар менен уюмдуу болуш керекпиз. Ошол үчүн келе чогулуп, тоого барып эс алып, Маевка дегенде барып, бири-бирибизди жакшы тануу үчүн барып келейик деген сунуш болгон эле. Ал сунушту сиз көтөрүп чыккансыз? Биз көтөрүп чыкканбыз. Биз көтөрүп чыккандан кийин биз барганбыз. Баргандан кийин тоого баардыгын эс алдырып чыккандан кийин эртеси күнү сүрөттөрдүн баардыгына жибергенбиз. Сүрөттөрдү жибергенден кийин Инстаграмда баракчаны ачып туруп баардыгын сураганбыз да. Ушул кеттик дегенде ачтык. Достор, силерден бизге колдооңор керек. Баардыгыңар Инстаграмдан каттама кылып жана бизди отметка кылып койгула деп туруп, анан ошол менен болуп барып кете берген. Биринчи турда кандай кыйынчылыктарга туш болгонсуз? Биринчи турду уюштурганда? Эми биринчи турда ал жакта Эрбол деген дос балабыз, ошол менин жана шериктешим. Ал бул 1 жылдан бери тоого алып барып жүргөн. Ал билет эле баардык нюанстарды, кандай машина болуш керек эле, кандай тур болуш керек эле, кандай гидтерди алып барыш керек эле. Ал жакта кыйынчылыктар жок деле болгон да. Биринчи келгенде биздин болгон анын учурунда бул Тима, Азамат Араки, Тиля деген балдар бар эле. Ал бизден бир 5-6 менден 5-6 жаш чоңдор эле. Алар ушул биринчи кандай кадамдарды кылыш керек, кандай кылып туруп адамдарга турдарды предлагать этиш керек, кандай адамдар менен сүйлөшүш керек, переговорго барсаң кандай кийиниш керексиң, кандай сүйлөшүш керексиң.
баардык нерсени үйрөткөн да. Анда биринчи чоң олуттуу кыйынчылыктарга качан туш болгонсуңар жана ал кыйынчылыктар кандай эле? Эми бул биринчи болгон бул 2017-жылы бул болгон чоң походторубуз болгон турдар 2 күндүк 3 күндүк бул Сары Челек. Ачылып эле дароо 2-3 күндүк турларды уюштура баштагансыз. 5 айдан кийин эле Сары Челекке, Жети Өгүзгө, Сомкөлгө анын ичинен болгондо биз туура эмес транспорт эсептегенбиз, биз туура эмес үйдү эсептегенбиз, биз туура эмес үйдөргө бара алганбыз. Чыгашаларгачы эмнеге дегенде биз коркконбуз, эми анда жаш элекпиз. Азыр адам топтолбой калабыз, келгиле 5000 сомдун ордуна 3000ден алып барайык деп туруп, анан транспортты туура эмес эсептеп, же жатакананы туура эмес эсептеп туруп, все включено деп барганда жок мындай эмес. Силерге биз жөн эле завтрак менен эсептедик, ужин менен завтрак отдельно деген үчүн ошондой болуп туруп чагашага түшүп калганбыз да, минускачы. Анан андан тышкары уже 2019-2020 жылдары уже биз алга башкача маани берип калганбыз. Эмнеге дегенде разведывательный группа деген ачылган. Разведывательный группа бул 5-4төн башкан ашык адам биздин компаниядан ичинен, анын баардык эмесин компания өзү төлөп берет. Барып тропаларды карап, үйдөрдү карап, барып көрүп, сүрөткө ташып келет, тартып келет, жана машина баралабы, баралбайбы, жатакана кандай, жатакананын ичинде деле абдан да көп эмелери бар да. Мисалы, кандай тамак жасайт? Туалети барбы, жокпу? Душу барбы, жокпу? Туалети бар болсо кандай туалет экен? Төшөктөрү кандай экен? Простыня алмаштырабы, же алмаштырбайбы? Өзү жатакананы берген жана гостевой домдун адамдын тейлегени кандай экен? Тейлегени мындай жакшы меймандос экенби? Меймандостугу жок болсо ал по-любому билинет да. Ошол жактарына карап туруп, кийин алар полный түзмесин алып келет да бизгечи. Ушул жакта чөйрөдөн өнүгүп жана өркүндөп өсүп жүргөн жер ушул жак деп туруп мен жеке оюм өзүм эсептейм. Демек жеке чөйрөдөгү коомдун өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошкон жана салым кошууну каалаган балдар кыздар болгон экен да. Ооба, мен ушул жакта да өзүм оюм бар, баягы бун бир китептен окугам. Бул банка, орус тилинде айтканда банка соленыйми огурцами деп коет. Эми бул болгон эми элестетиңиз, жөнөкөй банкага тузлуу огурецтердин ичине жөнөкөй бадырыңды кошуп койсо, анан ал жакка бир 2-3 күндө турса, ал жөнөкөй бадырың өзү деле туздолуп калат да. Сен деле чөйрөң туздуу болсо, сен туздуу болосуң, жөнөкөй болсо, сен жөнөкөй болосуң. Ошол үчүн чөйрөнү деле тандоо бул болгон биринчи деле кадамдар деп эсептейм да. Гидтерди жумушка алуу жана аларды үйрөтүүдө кандайдыр бир кыйынчылыктар же болбосо жаралдыбы, же болбосо кандай ачылыштар болду адамдар менен иштешүүдө, алардын кулк мүнөзү, кыял жоругу дегендер? Эми бул биринчиден биринчи жылдан баштап 2017-2018, 2019 майга чейин гидтер акча деле албайт эле. Абдан да көп деле албайт эле. Алар өздөрү барып келгенге эле ыраазы болчу. Ыраазы болчу эле, ал үчүн биз өзү деле таппайт элек. Чындыгында айтканда, эмнеге дегенде биз тапкан акчаны мурунку карыздарыбызга кетет эле. Кийин кичине тапсак, дагы бир жакка жаңы ачкан үчүн дагы ал жакта проблемалар болот эле. Анан ошондой болуп туруп эле компания ушул биринчи, экинчи жылдары 0 болуп жүргөн да. Анын ичинен гидтерибиз ошол биз менен жүрүү жана саякаттоону жакшы көргөн адамдар, чыныгы энтузиасттар жана идея үчүн иштеген адамдар болгон. Азыркы деле ал мурунку ошо 2017-2018 жылдын ичиндеги гидтер дагы эле жүрөт. Ал 5 жана 50 адамдын ичинде бир 10го чейин биз менен 3 жылдан бери жүргөн гидтер бар да. Кичинелигинде келген, 18 жашынан баштап келгендер бар. Алар ушул биз менен жүрүп, жакшы өнүгүп, адамдар менен сүйлөшүп, ачылып, эмнеге дегенде бул агартуу да. Кандай дегенде ар кыл адамдарды апарасың да. Бирөө финансист болот, бирөөсү банкир болот, бирөөсү милиция болуп иштеген болот, бирөөсү врач болот, бирөөсү художник болот. 16 адам бардык көз карындаштар менен да. Анан ал жакта өзүнүн башкача болуп туруп ачылып, бирөө жакшы сүйлөп, гид деген баардыгын тамада болуш керек да. Эми элестетиңиз, 12 саат бирге жүрөт, ал тамада болуш керек, музыкасын коюп бериш керек, адамдарды апарып сүйлөшүш керек, сүйлөшүштү билиш керек 16 адам жанында. Анын өзүн болуп туруп ачылып, азыр көптөгөн гидтер, азыр жаңы деген гидтер деле келсе, алар сүйлөшүштү билбесе деле, бирок аракети бар болсо биз көрсөк,
ал биз менен 3-чү же 4-чү айда уже ачылат да. Абдан жакшы сүйлөп калат, ачык болуп, өнүгөт. Сиз бул ишти баштаганда сиздин жакындарыңыз, ата-энеңиз кандай кабыл алган, кандай мамиле кылган жана азыркы тапта алардын мамилеси кандай сиздин ишиңизге? Эми бул баламдын оюнуго, бул жөн эле жашоо керемет кылып жүрөт го, саякаттанып эле жүрөт го деген эмеси менен жүргөн да. Бираз ойнойт, анан таштайт. Анан азыркы убакытта бул акча берип баштаса, анан кичине үйгө акча жиберип баштасаң, бул значит эме экен да деп, анан телевизордон абдан да көп көрсөтүп баштаса, деп калат да. Бирок азыркы убакытта бардыгы биз менен сыймыктанып, эми бардыктын ата-эненин каалоосу бул эмне? Бул биринчи ден соолук, тамак жеп жатасыңбы деп. Экинчиси бул өзүңдү табуу жана өзүңдү бактылуу жашоо үчүн да. Өзүң көңүлүңө иш түшкөн, өзүңдүн көңүлүңө жакын иш болсо, ал бул биздин уже бакты деп деле эсептесе болот да. Биздин бактылуулук бул ата-энебизге деле чоң деген бактылуулук болуп эсептелет. Азыркы убакытта бардыгы ыраазы, биз иштеп жүргөнүбүзгө деле. Бирок эч кими биз менен дагы тоо чыга элек да. Менин досторумдун деле аталары тоо чыга элек. Балким мен оюм боюнча да ушул эскилер деп коелук, биздин ата-энелерибиз саякаттоо деген культура жана жок эле да. Азыркы убакытта пайда болуп жатат. Баарыңыздан сураңыз, үйдөгүлөргө да, сиз деле мисалы үйдөгүлөргө эле барып, чоң атаңызбы, апаңызбы, атаңыздан сурап көрүңүз. Байке, Сары Челекке бардыңызбы, Кели сууга бардыңызбы, Соң көлгө бардыңызбы, Ысык көлдөн жөн эле сууга түшпөй эле жөн Барсконго бардыңызбы, Гагарин келип эс алып кеткен, Гагарин элестетип атасызбы? Гагариндер, Россиядан баардык болгон космонавттар көк жайыкка барып туруп эс алып, ал жакта база для космонавттар болгон да. Ушунчалык жерлерде бар, бирок бизде мисалы нарындан келген эже, ишенесиң дейт, 60 жыл жашап дейт, нарында туруп деп, ушул аларчалага келбедим дейт да. Ал көрсө бизде саякаттануу деген мурунку поколенияда жок эле, бирок азыр эми пайда болуп келип жатат да. Биз деле буга себепчибиз деп жүрөбүз. Силер өзүңөр ошол улуу агаларыңарга окшоп кийинки жаш муундарга, 17-18деги балдар кыздарга кандайдыр бир билгениңерди айтып, тажрыйбаңар менен бөлүшүп эме кылып келесиңерби? Нелерди айтасыңар аларга негизи? Эми бул биринчи кезекте келет. Жада калса биздин болгон прямой конкуренттер келет. Келип туруп жазат. Алар билет, мен абдан да ачыкмын. Алар бизден 2-3 жаш, 4 жаш кичинекей балдар келип отуруп, жүргүлө, байке сүйлөшөбүз деп туруп айтат. Чалат, мен келем, 1 саат, 2 саат убактымды бөлүп берем. Андан тышкары мен 2020-жылдары ноябрь жана октябрдын ичинде 56 жолу, 3 айдын ичинде 56 жолу тренинг өткөн. Жаштар чакырып берет да. Андан тышкары бул болгон биринчиси келип туруп сураган эле, бул болгон эми бизге деле бул нерсени айткан да. Өзүңдүн сөзүңө катуу туруш керексиң депчи, эми орус тилинде айтканда за слова нужно отвечать деген сөз бар. Бул жөнөкөй эле принцип. Бирок ал нерсени биз унутуп калабыз да. Аны мен деле үйрөткөн. Байкебиз бар, мен ошол үйрөтүп жүргөн. Сөзүңө туруш керексиң деген принцип бул кандай? Мисалы, мен сизге 3кө же 4кө келем деп туруп сизге айттымбы? 3кө же 4кө келиш керекмин. Мен сизге айттымбы? Мисалы, үйдөгүлөргө айттымбы, мен бул жакта мындай мынаны кылып, бул жакты жыйнап коем деп айттымбы ата-энеме? Сөз бердим. Сөз бердимби, значит кылып коюш керек. Мен бир клиент келип туруп мага 6000 сомун айтты, анын ичинде транспорт эмелерди айтып, обещать эттимби, значит кылып коюш керексиң. Минуска кетсем деле кылып коюш керекмин. Неге дегенде сөзүм маанилүү болуш керек, жана оор болуш керек да. Кийинки сөзүм атылган октой болуш керек деген жөнөкөй эме да. Принцип. Ал жакта азыр ошол менен эле болуп кетет. Неге дегенде кандай болуп калат? Иногда айтып коебуз, анан унутуп калабыз. Анан кечигип калабыз. Ал көп нерседен топтолот да. Кыргыздар кечигиш жакшы көрөт, бирок ал кичинекей нерседен топтолот да.